Бейиш нуру. Мейримдүү жана ырайымдуу Аллахтын ысмы менен. Биз Нухту өз коомуна пайгамбар кылып жибердик. Ал элинин арасында 50 жылы кем 1000 жыл турду. Анан аларды заалым болуп турган жеринде топон суу каптады. Кийин биз аны, Нухту жана кемедегилерди куткардык жана кемени бүт ааламдарга кудретибизден белги кылдык. Бул Анкабут сүрөсүнүн 14-15 аяттарында өтө чоң топон суу жөнүндө сөз болуп жатат. Бул окуя тууралуу ыйык Курандын дагы башка жерлеринде айтылган. Бул топон суу ушунчалык чоң болгондуктан жер шарынын көпчүлүк бөлүгүн каптап, чоң бир коомду жок кылган. Ооба, байкаганыңыздардай бүгүн биз Нух алейхисаламдын коомуна келген топон суу тууралуу сүйлөшөбүз. Ислами, илимий, тарыхый, археологиялык ролик. Даяр болсоңуздар, баштадык. Жогорудагы аяттарда айтылган топон суу окуясы тарыхта болгонбу? Азыркы күндүн өнүккөн илимий археологиялык казуулары эмне дейт бул окуя тууралуу? Тарых эмне дейт? Байыркы доорлордо жашап өткөн, бирок чоң бир көчтүн, сел, топон суунун же бир согуштун себебинен жок болуп кеткен коомдордун, цивилизациялардын, маданияттардын биздин күнгө чейин сакталып калганына күбө болуудабыз. Илимий казуулардын натыйжасында бул коомдорго тиешелүү турак жай, күнүмдүк жашоодо колдонулган буюмдар сыяктуу археологиялык табылгалар ошол коомдун жашоосун бизге сүрөттөп берүүдө. Булардын бирөөсү Нух коомун изилдеген казуулар жана андагы табылгалар. Болжол менен биздин доорго чейин 3000-жылдары Месопотамия аймагында болгон бул топон суу окуясы бүтүндөй бир коомдун жок болуп, ордуна жаңы коомдун пайда болуусуна себепчи болгон. Натыйжада бул окуя биздин доорго өрнөк үлгү болсун үчүн миңдеген жылдар бою сакталып келген. Месопотамия аймагында археологиялык изилдөө иштери жүргүзүлүп, бул жерде 4 чоң шаарды талкалаган чоң сел окуясы ишке ашкандыгы аныкталган. Бул чоң шаарлар Ур, Урук, Киш жана Шуруппак. Бул шаарлар топон суунун натыйжасында талкаланып жок болгон. Чарльз Леонард Вулли бул окуяларды изилдеген маанилүү археологдордун. Ал Багдад менен Басра шаарларынын ортосунда казуу иштерин жүргүзгөн. Натыйжада ошол доордун падышаларынын мүрзөсүн табышкан. Мүрзөдөн ошол доорго таандык көптөгөн буюмдар табылган. Андан ары каза бергенде чөп жар, ыпыр-сыпырлар чыккан. Андан ары дагы бир аз казгандан кийин суудан калган баткакка, ылайлуу бир катмарга туш келишкен. Мына ушул баткакты тазалашкан соң аябай таң калыштуу окуяга күбө болушкан. Баткактын астынан бир коомдун, маданияттын издери көрүнө баштады. Бул ошол сел менен жок болуп кеткен коомдун издери эле. Микроскопикалык анализдердин натыйжасында топурактын курамы бир маданиятты жок кыла ала турган чоң селди далилдеп турду. Казуунун соңунда археолог Чарльз Леонард Вулли мындай деген оюн айткан. Бир эле убакыттын ичинде топтолуп калган бул чоң ылайдын жыйындысы чоң бир топон суудан, селден кабар берет. Албетте, бул Нух пайгамбардын доорундагы топон суунун калдыктары. Бул илимий ачылыштын натыйжасында Курандын аяттары далилденген эле. Ыйык Куранда болсо бул окуя ушундайча баяндалат. Нухка вахий кылынды. Коомуңдун арасынан мурда ыйман келтиргендеринен башка эч ким ыйман келтирбейт. Бирок алардын капырлык иштери себептүү кайгырба. Алла сазайын берет. О Нух, биздин көз алдыбызда вахий таалимибиз боюнча чоң кеме жаса жана заалым адамдарды өлтүрүү жөнүндө мага кайрылбай эле кой. Тагдырдагы иш бүткөн. Алар чөктүрүлгөндөрдөн. Жана кеме тоолордой толкундардын үстүндө сүзүп баратканда Нух ыймандуулардан ажырап калган уулуна: "О уулум, биз менен бирге кемеге чык. Капырлар менен болбо. Анда сен дагы чөгүп өлөсүң" деди. Баласы атасына ишенбей: "Мен тоонун башына чыгып кетемин, ал мени суудан сактап калат" деди. Нух айтты: "Бүгүн Аллахтын буйругунан кутулуучу жок. Өзү ырайым кылгандар гана кутулат." Анан экөөнүн арасын толкун бөлүп койду. Жана уулу капыр болгону себептүү чөктүрүлгөндөрдөн болду. Кийин Аллахтын буйругу айтылды: "О
О жер, сууңду тарт. О асман, жаңгырды токтот. Ошентип суу тартылды. Жана өкүм аткарылды. Кеме Жуди тоосунун үстүндө токтоп калды. Жана залымдарга өлүм деген наалат айтылды. Демек бузуку коомдун кылган бузукулуктарынын натыйжасында алган жазасын Аллах биздин доорго чейин үлгү сабак болсун деп сактап коюптур. Муну да роликтин башында айтылган Анкабут сүрөсүнүн 15 аятынын аяк жагында бүт ааламдарга кудуретибизден белги кылдык деп айтууда Аллах. Бул белгилер биз үчүн чоң сабак эскерүү болушу керек. Бир коомго эскертүү болсо, ошол эле кезде жеке ар бир инсанга да эскертме болот. 14 кылым мурун археология өнүгө кезде 5000 жыл мурунку окуяны байма-бай баяндап койгон Куран демек Аллахтын сөзү. Аны адамзатка жеткизүүчү Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам болсо, анын колу жана элчиси. Ислам динин жамандоодо батыштык илимпоздордун сөздөрүн далил катары колдонгон азыркы күндүн акылдуулары Леонард Вуллинин Куран аятын далилдеген илимий изилдөөсүн жана сөздөрүн да далил катары көрө алышабы? Же алардын напсилерине терс келген үчүн кайра ар кайсы шылтоолорду айтып качышабы? Ушул жерде кайра суроо туулат. Бул окуя тууралуу Библияда да айтылган. Курандагы Нух алейхиссаламдын окуясы менен Библиядагы Нух алейхиссаламдын окуясынын ортосунда кандай айырмачылыктар бар? Келиңиздер, Куран аяттары менен Библиянын стихтерин салыштырып көрөлү. Биринчи айырмачылык. Ыйык Курандын Нух сүрөсүндө топон суунун себебин ушундайча сүрөттөйт. Нух айтты: «О Раббим, алар мага каршы чыгышты, жана дүйнөсү менен бала чакасы зыяндан башканы көбөйтпөй турган адамдарды ээрчип кетишти. Алар байлар динге каршы өтө чоң айла амалдарды жасашты. Жана элдерге бут кудайыңарды таштабагыла, Вадды дагы, Сувааны дагы, Ягусту дагы, Яукту дагы, Насырды дагы таштабагыла дешти. Алар көп элдерди азгырышты. Жана сен, о Аллахым, залымдарга адашуучулуктан башканы көбөйтпө. Күнөөлөрү себептүү топон сууга чөктүрүлүштү. Анан наркы дүйнөдө отко кириптер кылынышты дагы, өздөрүнө Аллахтан башка жардамчы таппай калышты. Демек бул аяттарда топон суу адамдар Аллахтан башка кудайларга ишенип алгандыктан улам болгон. Себеби ушуда. А Библиянын варианты боюнча топон суунун себеби мындай. Кудайдын балдары, башкача айтканда периштелер, адамдардын кыздарын көрүп сүйүп калып, аларга үйлөнүп алышат. Натыйжада Кудай адамды жер жүзүндө жараткандыгы үчүн өкүнүп калат. Кийин адамзатты, жандыктарды жер жүзүнөн жок кылам дейт. Демек Библиянын варианты боюнча топон суунун себеби периштелер адамдардын кыздарын сүйүп, аларга үйлөнүп алгандыктан болгон. Чынында бул вариант өтө күлкүлүү. Адамдын акылына да, логикасына да туура келбеген бир себеп. Бул стих чынында адамдар тарабынан өзгөртүлгөнүн стих өзүнүн күлкүлүүлүгү менен далилдеп турат. Экинчи айырмачылык. Нух алейхиссалам кемени эмне менен жасаган? Азыркы күндө илимий изилдөөлөрдүн натыйжасында кеме жыгачтан жана мыктан жасалгандыгы далилденген. Библияда Гофер дарагынан кемени жасагандыгы тууралуу айтылат. Бирок кемени кармап турган маанилүү нерсе тууралуу, башкача айтканда мык тууралуу эчтеке айтылбайт. А ыйык Курандын Камар сүрөсүнүн 13 аятында мындай дейт: Биз аны Нухту тактайлар жана мыктар менен куралган нерседе, кемеде, суу үстүнө көтөрдүк. Бул маселеде да сырттан караган кишиге ыйык Курандын варианты акылга сыярлык. Себеби толук так айтылган, ошол эле кезде илимий түрдө да далилденген. Үчүнчү айырмачылык. Нух алейхиссаламдын кемеси кайсы тоого токтогон? Илимий изилдөөлөрдүн натыйжасында кеме Туркиядагы Жуди тоосуна токтогон. А Библиянын варианты боюнча Арарат тоосуна токтогон. Арарат тоосу менен Жуди тоосунун аралыгы 320 километр. А ыйык Курандын Худ сүрөсүнүн 44 аятында Аллах Таала мындай дейт: Кеме Жуди тоосунун үстүндө токтоп калды. Жана залымдарга өлүм деген наалат айтылды. Ушул сыяктуу дагы 23 айырмачылык бар. Акыл ээси болгон бир туугандарга бул 3 айырмачылык да жетет деп ойлойбуз. А биз мусулмандар Куран аяттарына илимий далилсиз да ишенебиз. Бул далилдер болгону Аллахты четке каккандарга же далил издегендерге гана сунушталган. Азыркы доордун биз мусулмандары да учурдун ар кандай азгырыктарынан, бозукулуктарынан сактануу үчүн Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын алып келген шарият деген кемесине чыгышыбыз керек.
Ошондо биз да эки дүйнөнүн бакытын табабыз. Бейиш нуру.